Менин атым Назгүл. 1983-жылы катуу ооруп калдым. 1-2 класстарда окуп жүргөнүмдө 1 жыл бою ооруканада жаттым. 9 ай бою ордумдан жыла албадым. Мектепте окуп жүргөндө каникул сайын балдар эс алганы лагерлерге кетишкенде мен 3 айлап дарылануу үчүн ооруканада жатчумун. Ошентип бала чагымдын көпчүлүгү ооруканада өттү. Көп нерсени түшүнө элек болсом да, Кудайдан качан башка балдарды болуп басам, мен да башкалардай болуп басып, чуркап, ойноп күлүп жүрөйүнчү. Аларга окшоп мен да лагерге барсам экен деп жалбарчумун. Убакыт өтө берди. Кээде Кудайга, эмнеге сен мени оорукчан кылып жаратып койдуң? Эмне үчүн бутум ооруп баса албайм? Деп суроо салчумун. Оорукчан болгондугума байланыштуу мени көп биби бакчыларга көрсөтүшкөн. Ошондуктан түнкүсүн жаман түштөрдү көрүп кыйналып чыкчумун. Ыйсага кайрылганга чейин студент кезимде оорунун азабынан көп кыйынчылыктарга дуушар болгом. Мен өзүмдү ата-энемден башка эч кимге кереги жок, таштанды адам катары сезип, далай жолу өмүрүмдө кыюуну көздөгөм. Көбүнчө кыздар менен коноктордо жүрүп ичкилик иччүбүз. Бир аз ичкилик ичкенден кийин өзүмдүн эч кимге кереги жок экендигимди, оорукчан экендигимди эстеп, жүрөгүмдөн тынчтык кетчү. Бир жолу курсташтар, группалаштар менен конокто отуруп, ичимдик ичип, мас болгондон кийин 3-кабаттан өзүмдү таштап жибергим келди. Бөлмөдө эч ким жок эле. Өлөйүн деген максатта 3-кабаттан секирейин деп жатканда, курсташ бир жигит бөлмөгө кирип келип, мени көрүп кармап калыптыр. Ошентип Кудай мени чоң кырсыктан сактаган. Эгер түшүп кеткенимде майып болуп же өзүмдүн өмүрүмдү кыйгандыгым үчүн тозок отунда күйөт билбейм. Соолуккандан кийин тандаган жолумду көрүп, аябай коркуп жүрдүм. Дагы бир күнү түнкү саат 11-12 чамасында доос кызым уктагандан кийин уксустан 3-4 ууртам ичип жибердим. Өзүмдү билбей кулап түшкөнүмдө жолдош кызым ойгонуп, жатакананын кароолчусун чакырып, анан дарыгер чакыртып, ооруканага алып барышыптыр. Ушундай учурда да Кудай мени өлүмдөн сактады. Бир күнү болсо бычак алып чыктым. Эч ким жок жакка барып, асманды карап, Кудайга сыйынып, мени кыйнабай эле алып кетчи, азыр өлгөнгө күч берчи деп айтып, бычакты болгон күчүм менен жүрөгүмө сайгым келди. Бирок канта албай койдум. 2-3 жолу аракет кылып көрдүм, бирок болбоду. Көрсө Кудай менин өмүрүмдү сактап жүрүптүр. Ал эми шайтан өмүрүмдү алгысы келген экен. Мен Кудайга ушунчалык ыраазы болуп кетем, анткени ал мени тозок отунан сактаган. Кудайга кайрылып Исага ишенип калуума эмне себеп болду? 1993-жылы 11 класста окуп жүргөнүмдө Айнур аттуу классташым биринчи жолу Кудай тууралуу, Иса тууралуу айтып берди. Ал ошол жылы Бишкекке келип, Кудайдын куткаруу жолу тууралуу угуп, Инжил жана бир нече китептерди ала келген экен. Мага күнөөдөн куткаруучу, түбөлүккө өмүр берүүчү, жалгыз Иса экендигин айтып берсе да, кабыл албай, болбогон кеп деп койдум. Анткени ооруп жүргөндө көбүрөөк Кудайга жакын болоюн деп, Курандан жаттап, келмелерди келтирип, 30 күн орозо кармап, мусулманчылыкты тутуп жүрчүмүн. Бирок жүрөгүмдө тынчтык болчу эмес. Мусулманчылыктын парыздарын аткарсам да, Кудай эмне үчүн жаратты мени? Эмне үчүн Кудайым жаратып коюп, кайра кыйынчылыктарды берет? Андан көрө мени кыйнабай алып кетчи дечимин. Көрсө, адам чындыкты издеп жүрүп, ар кайсы жалган багыттарга түшүп калат тура. Классташым Айнура Иса жөнүндө айтып берген сайын кабыл албай каршы болуп, сен кантип түшүнбөйсүң? Иса орустардыкы да, орустардын динине кирип кеткен турбайсыңбы деп аябай каршы болгом. Ал мага сүйүү менен айтып жатканына карабай, кээде уруша кетчүмүн. Бир жолу мектептен чыгып аялдамада автобус күтүп турганбыз. Анан Айнура, Назгүл, Иса бир эле орустардын Кудайы эмес. Ал дүйнө жүзүндөгү баардык элдердин Кудайы. Ошондуктан ал баардык элдердин күнөөсүн кечирип өлүмдөн куткара алат дегенде, ачуум келип, жаман сөздөр менен Айнураны да, Исаны да дилдеп кирдим. Айнура мага аябай капаланып, асманды карап, Иса Назгүлдү кечир. Ал эми деп сүйлөп жатканын билбейт. Бирок сен Назгүл аркылуу шайтан сүйлөп жатканын билесиң, аны кечире көр, деп сыйынып калды. Бул кимге сүйлөп атат деп ачууланып, аны катуу чаап жибердим. Анан ага, сен акылыңдан айнып калыптырсың, тезинен жиндиканага барып дарыланышың керек, дедим. Ал болсо, Назгүл, сен түшүнбөйсүң, сен баары бир түшүнбөйсүң, деп койду. Ошентип, 11 класста аяктап, ал Бишкекке кетти. Мурдагыдай көрүшпөй калдык. Бирок жайында Бишкектен келгенде мага китептерди алып келип, Назгүл жок дегенде мен үчүн болсо да окуп койчу деп суранды. Макул деп алып, бирок китеп бетин ачпастан китеп текчеге коюп койчумун.
Анткени ал китептердин баары Иса жөнүндө экенин билчүмүн. 2000-жылы Астра деген кудачабыз мага жакшы кабар айтып калды. Ал Иса тууралуу айта баштаганда жүрөгүмдө аны жек көрүп, башта эле баягы өзүн окутулсун деп жактырган жокмун. Эже Кудай сөзүн айткан сайын жүрөгүмдө кандайдыр бир жылуулук, ишеним пайда боло баштады. Акыр заманда Иса келип, ага ишенгендерди алып кетет дегенде жүрөгүмдө коркунуч пайда болду. Эгер Иса эртең келип калса, мен ушул жерде калып каламбы деп жаттым. Көрсө, Кудай менин жүрөгүмдү ойгото баштаган экен. Анан эже, таш көмүрдө Төрайым деген кыз бар, ошого тааныштырайын макулсуңбу деп сурап калды. Мен макул болуп эжени көпкө күттүм, бирок келбеди. Ошондон кийин түшүктүн баарын таштап, баягы классташым Айнура берген китептерди окуп чыктым. Үйдө апам катып койгон ислам дини боюнча да китептер бар болчу. Аларды Айнура берген китептер менен салыштырып окуй баштадым. Кудайдан кайсынысы чындык, мага өзүң туурасын ачып берчи деп сыйындым. Экөөндө тең акыр заманда Иса келери тууралуу жазылыптыр. Демек, чындык Исада экендигин билип, Айнура мага берген китептер жүрөгүмө жакын болду. Арадан 3-4 күн өтүп кетти. Исага ишенгендер чогулган жерди көргүм келди. Бирок Астра эже мен күткөн сайын кечигип жатты. Рухий адабияттарды окуган соң күнөөлөрүм үчүн Кудайдан кечирим сурашым керек деген жыйынтыкка келдим да, бүт күнөөмдү Кудайга айтып, кечирим сурап, Исаны жүрөгүмө кабыл алдым. Ошентип тобо кылгандан кийин кандайдыр оор жүктү бирөө үстүмөн алып салгандай болду. Жүрөгүмдү кубаныч ээлеп, өзүмдү ушунчалык жакшы сезгендиктен күлүп жайнап көңүлүм ачык жүрдүм. Анткени ага чейин мен үйдөгүлөр менен урушуп, ыркым келишпей, кабагым такыр ачылчу эмес. Менин өзүм ушундай болчу. Адамдарды тандап сүйлөшчүмүн. Эгер бирөө менен урушуп кетсем, ал адамдын жүзүн түк карачу эмесмин. Жүрөгүмө кек сактап, жек көрүп, ал адамга жолукканда башымды көтөрүп саламдашчу да эмесмин. Бир жума өткөндөн кийин Астра эже келип, Исага ишенген адамдарга жолуктуруп койду. Биз алардын чогулушуна бардык. Ал жактан Төрайым деген эже мага Кудай тууралуу көп нерселерди айтып берди. Аңгыча чогулуш да башталып калды. Жыйындагы көрүнүш мени таң калтырды. Анткени алар сыйынып жатканда баары көздөрүн жумуп, баштарын ылдый кылып сыйынышат экен. Муктаждыктар үчүн сыйынганда бир кызыктай болдум. Сөзүм далилдүү болуш үчүн ошол жердеги уккандарымды силер менен бөлүшө кетейин. Бир адам мен паспорт алышым керек эле, ошол үчүн сыйынып тургула десе, ошол үчүн да сыйынабы деп таң калдым. Мына ушул сыяктуу сыйынууларды укканда мен ушул болбогон эле нерселерди Кудайга айта береби деп таң калдым. Жыйын бүткөндөн кийин Төрайым эже менен сүйлөшүп отурсак, ал Назгүл, сен Кудайга кайрылып, күнөөкөр экениңди мойнуңа алышың керек, кечирим сурашың керек деп калды. Мен түшүнө албай, кандай? Ал кандай дедим. Мен үйдөн эле сыйынам дедим. Анда ал, башкалар билгени жакшы, башкаларга күбөлөндүрүү болгону жакшы деди. Мен макул болуп, дагы бир ирет тобо кылдым. Бирок мурдагы үйдөн сыйынганда эле Кудай мени кечиргенине бекем ишенгемин. Ошентип тобо кылгандан бери Теңир менен жашап, анын тил алчаак кызы болгум келип, анын насыяттарын аткарууга дилгерленип келем. Чындык бир гана Исада. Жүрөгүмө толук тынчтыкты, сүйүүнү Исага кайрылып андан алдым. Исага ишенгенден бери ата-энеме болгон мамилем өзгөрдү. Мурун мен аларга сүйүү менен кайрылчу эмесмин. Дайыма ороңдоп, кырс жооп берип жактырбай турчумун. Исага ишенип калгандан кийин өзүмдүн бир туугандарыма болгон мамилем да оңолду. Элдерди да сүйүү менен карай турган болдум. Иса биринчиден сүйүү болсун ортоңордо дейт го. Анын сыңарындай адамдарга карата тегиз карап, сүйүү менен мамиле кыла баштадым. Колумдан келишинче муктаждарга жардам бергим келет. Кудайга кызмат кылсам дейм. Көп муктаждыктар үчүн сыйынгам. Кудай менен сыйынууларымды угуп жооп бергенине кубанам. Дайыма өмүрүмдүн аягына чейин Иса Теңир менен болуп, ал берген түбөлүк өмүрдү сактасам дейм. Кудай мага жардам берерине ишенем.